Данияр Жолдошевич, 390 беренеде турак жай имаратын жана жайдын 1 чарчы метр салык наркын эсептөө үчүн формуланы күчүн жоготту деп табылсын деп атасыздар да. Бул жерде зоналдык коэффициент турак жайлар имараттарын салыктарын эсептөөдө кайсыл формула менен тактайсыз эсептөө? Жок, формуласы эметилген жок. Ал зональности дагы формуласы да бар тең калып атат. Бир гана эмеси жана льготный жагы кыскарып атат. И предельный суммасы көбөйүп атат да. Ошол эле эки өзгөртү. Анан мен ушул жерде айтат элем да, мына 401 беренеде айыл чарба жерлерине мүлк салыгын эсептөө. Мына Ош обласынын Ноокат районунда 619 деп көрсөтүлүп турат. Сууга тайдоо жери. Базалык салыктык наркы. Ошол эле убакта мына Алай району, Каракулча району 348 болуп турат да. Буну эмненин негизинде алдыңыздар? Нурлан Жумалевич. Бул жанагы айтып кеткендей эле ошо 20 жылдан бери өзгөрө элек болчу да. Ошо биринчи налоговый кодекс кирип атканда 96 жылы. Ошондо ушу бекитилген да, ушу ставкаларчы, жер салык. Ошондо ошонун астында изилдөө жүргүзгөндө ушу ар бир райондо жанагы бааланып канча ушундай жерлер суугат жер болобу же ошо ар кандай жерди баалап ошол негизинде чыгарылган ставкада мындай карасаңар ошо Ноокенский райондо 453 сом бекитилген гектарыначы. Ошондо азыркы учурда баардыгы жалпы көтөрүлгөндө албетте ушу жанагы Ноокен ушу районунда эң жогорку болуп калат да. Жок, мен сизге конкреттүү эле суроо берем да. Ушуну эмненин негизинде көтөрдүңүздөр? Жердин мындай бонитетин карадыңыздарбы же? Жок, азыркы учурда аны каралган жок. Азыр бул жанагы инфляцияга жараша буга чейин уже белгиленген, бир гана ставкаларын эле көбөйтүлдү. Болду, башка эч кандай эмелерди коэффициенттерди. Бонитет төмөн жерлер кандай болот анда? Сууга баг бонитети төмөн жерлер кандай болуп калат? жергиликтүү кеңештер аларды эметет. Ал жергиликтүү кеңештин бул толугу менен ставкаларын бекитүү, бул жергиликтүү кеңештерге жүктөлгөн да. Ставкаларын 0 коебу, ошонун жанагы коэффициенттен 10% алабы, 100% алабы, ал ошол жергиликтүү бюджеттин демек жергиликтүү кеңеш бонитет төмөн жерлерди салыгын азайтса болот демек. Болот. Ал салыгын азайтса болот. Анан негизи ал жанагы өзүнүн контурундагы жерлердин эмесин билет да. Ошол эле убакта мына Бишкек шаары жана Ош шаарларына, Бишкек шаары менен Ош шаарына 200 сом коюлуп атат да метр квадрат. 398 берене үй алдындагы короо жай жана багбанчылык огород жер участокторунун мүлк салыгын эсептөөдө. Бишкек менен Ошту салыштырып болобу? Ош шаарыныкын бир аз төмөндөтсөк кандай болот? Жок, бул негизи белгилеп кеткендей, бул паритеттердин баары уже белгиленген. Бир гана ставкасын жөн эле 1,5 эсеге көбөйтүп эле кеттик. Калгандары баары тең эч бир өзгөртүү болгон жок. Азыр анын паритеттин жер немелерин ал жер адистери менен анда иштеп чыгышыбыз керек да. Бул анча эле өтө төмөн да. Анткени деген муну 1 квадраты мындай эсептеп чыкканда 20 сом болот да. Ошондо мисалы бул негизи жергиликтүү бийликте иштеп келгенсиз, билесиз. Ошо жергиликтүү бийликтин негизги киреше бөлүгү болот да бул. Ошо кирешесин көбөйтүп берген максат менен эле киргизип берип атабыз. Анткени азыр жана өзүңүздөр билгендей АТРден кийин азыр райондор чоңоюп, азыр ички жанагы доходдорун биз биринчиден ошо салыгын көтөрөт, экинчиден тарифтердин баарын тең көтөрүп чыгыш керек, үчүнчүдөн андан кийин субсидия мамлекеттен берилет да азыр. Мына Данияр Жолдошевич, азыр 402 беренеде айыл чарба жерлери сактарын 25 апрелден эски мыйзамда 25 апрелден кечиктирбестен төлөш керек болчу да. Азыркы мыйзамда 1 ноябрдан кечиктирбестен деп берипсиздер. Жергиликтүү бюджетти өзүңүз билесиз. Ооба. Мына жылдын башында акчаны бюджетке түшүрүп толтуруп алып туруп, аны жумшаш керек да. 1 ноябрга
деп Жок, ал койсо, уплатасы боюнча, ал жанагы плановый частьти биринчи жергиликтүү бийлик өзү түзүп кете берет. Предел жана ставкалардын негизинде алар неметет. Бирок толтуруу ал жана график менен кете берет. Ар бир салыктын өзүнүн графиги бар. Ал жылдын башында болобу, ортосунда болобу ошого жараша расходторунду неметет да. ушул жерде 1 ноябрь дегенди эртерээк жылдырышыбыз керек да. 1 ноябрь деген бизден айыл жергесинде билесиздер 1 ноябрга деп коюп Биз макулбуз. 1 апрелде эле, бирок буну администрировать эткен негизи салык кызматы да. Негизи жер салыгын биз жергиликтүү бийлик өтүп бергенге эле даярбыз. Анткени ал толугу менен 100% жергиликтүү Бюджетке болгондон кийин жергиликтүү бюджет. Бирок администрировать эткен жагынан ошо салык кызматынын берген сунушу да, ошо ноябрга чейин биз толугу менен салык кызматы бүтөбүз деп. Нурман Жумалиевич, ушуну 1 ноябрь эмес, эски ойдон эле калтырсак туура болмок экен да, 25 апрелден кечиктирбестен жер салыгын. Биз мындай кылып атпайбызбы? Азыркы учурда мына алар деген жанагы информационный расчет тапшырат да. Анан ошол жакта бөлүнөт. Бул 3кө бөлүнгөн да. 20 апрелде 20% төлөйт, 25 августта 25% төлөйт, анан деген 25 ноябрда 55% төлөйт. Анан бул деген наоборот жанагы салык төлөөчүгө, ошо жанагы айыл чарбада иштеген фермер болобу, ошолорго ыңгайлуу болуп атпайбы? Анткени бир эле төлөйт да, ошо 3кө бөлүп. Нурман Жумалиевич, анда муну ушул жерге көрсөтүп жазып коюшубуз керек экен да. 1 кварталда 30% же 20%, экинчи кварталга 30%-ын, калган пайыздарын ушул ноябрга чейин төлөйт деп бөлүп коюш керек экен. Фермерлер айтып атпайбы, ошо жазында биз деген наоборот расход болуп, ошону мындай чыгымдар көп болот дейт да, ошо айдап анан негизи ар бир салыкты бөлүп төлөгөнгө укугу бар. Бирок предельный срок уплаты это вот ноябрь, 1 ноября. До этого квартальный бул өзүнүн ыктыяры. Көбүнчө Мен да кошумча сунуштарды кат жүзүндө берем.